Таганы келдик да. Сен адресиң мынау. Түшүнүп атасың, тартпа. Тартпа деген. Түшүнүп атасың? Телефондорун телефондорун коюң. Коюң. Ага, коюң. Түшүнүп атасың? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Ошентип базар коргондон башталган чуулганды жоолук маселеси базар коргон менен бүткөн эле. Тарткыла. Не болуп атасың? Силерден сурайт. Чык мияка. Чык мияка ми? Эчке колум. Эжеке чыкпай, булар ылды жактан чакырып атат, эжеке. Бара бергиле. Таганы келдик да. Сен адресиң мынау. Түшүнүп атасың, тартпа. Тартпа деген. Түшүнүп атасың? Телефондорун телефондорун коюң. Ага, коюң. Бирок интернетке чыгып шерменде болгондон тажабаган мугалимдер кайрадан жоолукка асылып, кыздардын чечип келүүсүн талап кыла баштады. Балким бул биз кыздарыбыздын намысын коргой албагандыгыбыздан каалагандай калчап, башыбызга заара кылып жаткандыр бул мугалимдер. Балким бул биздин боштугубуздандыр. Ойгонгулачы эл. Бирок директорубуз биз сабак өтүп атканда кирип, бир мен классымдагы бир кыз оронгон болчу, ошо экөөбүздү көрсөтүп алып, ошо эки кыздын кулагына куюп койгун, чечишсин, сен чечтиргиниң, өзүң баш болгун деп ошентип айтып чыгып кетти. Бирок мен учкан жокмун. Биздин мектептен дагы оронгон кыздар көбөйүп кетти, бирок 4 кызды эртең менен биз баргычакты кабинетине алып кирип алып, жолуңарды чечкиле деп, билбейм эмне кылган, бирок менин классташымам кирипти. Кирген экен, аны дагы ошентип урушкан экен. Мен уже класска кирип отургандан кийин ал ыйлап чыкты. Эмне болду? Канча кыз кирдиңер десем, 4 кыз эле кирдик деди. 4өөбүз дам урушту деди. Бирок бир кыз эле сүйлөдү. Мен жолугум чечпейм деп эле сүйлөдү. Бирок башкаларыбыз сүйлөй алган жокпуз деп айтты. Бирок мага жалаң эжеке өзү сүйлөдү. Эртең жолуңду чечип, чачыңын армани болуп тарап, ак бантик тагып келгин деди. Ошол биздин мектептеги ошол урушкан 4 кыз, алар төртөтөн башка мектепке көчөбүз деп айтышты. Алардан сурадым, кантип урушту деп сурасам, неге бизди алып кирген жок, неге биз урушкан жок десем, билбейм, төртөөбүз алып кирди дагы урушту. Биз баары бир эртеге ушу жолукка уруксат берилген мектепке көчүп кетебиз дешти. Ушу эртеге барып апасы сүйлөшүп келет экен ошол жака. Жолуксан кыздардын тагдыры кандай болот? Жакшынакай деп атат. Жакшынакай болот. Жакшынакай болот. Кирбегиле мектепке. Кирбегиле мектепке. Неге кирбейсиз? Качан себебин айтсаңыз. Неге кирбейсиңер? Эмне себебин айтсаңыз, кирбештин себебин. Кирбей туруп эле чачыйсыз го? Кирсек киребиз. Кыз башталгыч класстан улуу класста. Бул мектептин директору өткөн жылы да жоолуга каршы чыккан. Бирок Сариев бул директорго эч кандай чара көргөн эмес. Бул апсайган катынды тыйып коёр эри, акыл айтар эли, жол көрсөтөр уулу жок бекен. Директор айтып атат. Биринчи киргенде бул экөөбүз отурганда бир класс окуйбуз да, кийин директор кирип бул эки кыздын мээсине куюп койгун, жоктарын чечсин депти да. Анан кийин бир кайсы эжекеге айтып ошентип айтты? Мен өзүм класс жетекчиме айтты да. Класс жетекчиң, Жоолугун чечтиргиле деп мугалимдерге буйрук бергидей бул ким? Экинчи кудайбы? Мынча кыздардын жоолугуна асылды. Же жоолук бир жерин тырмап жатат бекен? Же Сариевден келген бул көрсөтмөбү? Класс жетекчиң бирок анын айтканын аткарган жокпу? Жок, алар эжеке чыгып кеткенден аны аткарган жок. Үйгө баргандан кийин бул да эле мен эжекеме дагы ошентип айтты деди. Анан директор буну карап, эртеге чачың жакшынакай байлап бантик тагып кел деп айтты. Түшүнүктүү. Кеминде тозок, бейиш деген жок деп төрүгөн. Урушкан бекен, Анан эмне болуп турушканда?
Мынан бизге бейиш жок, андай дозук деген нерсе жок. Жол карадым, бен асманда сүрөсүңөр деген. Неме дептир, бейишик ал дозук неме Бар бу жок. жок, бул ал эч ким билбейт депти. Ал биз Кудай бар билебиз деди. Директор айттырбы? Директор ушинтип. Бул сөздөрдү укканда Ленин менен Карл Маркстын неберелери дагы деле бар экенинен жакабызды кармадык. Кылгылыктык кылып коюп, бизге интервью берүүдөн качып жүрөт. Бул катын өткөн жылы да интервью ала алган эмеспиз. Быйыл да бир болбогор себептерден улам мектепке келбей койду. Окуп турду. Кызыңыз кыйналбай атабы, ошо жолун чечтеген үчүн кыйналбай атабы? Сыкылды, 3-4 күн сыкылып ооруп калды. Ооруп калды. Жада калса кыздарды ыплас сөздөр менен тилдеп ыйлаткан. Кээ бирлери стресстен ооруп да калган. Эми мектептен чечиргендер жокпу? Мектепте Болгонбу? мектептен чыгып кетишти, жолун чечанан чыгып кетти. Быйылбы? Быйылбы? Директор айтыптыр. Директорго кызыңызгабы? Бардыгын ошо оронгандан токтоп алып айтыптыр. Кызыңыз канчанчы класста окуйт? 9-да. 9-да окуйт, э? Кызыңыз чечкен жокпу? Чечкен жок, чечпе дедим. Туура айтасыз. Бизде Кудай бар дедим. Туура эле. Менде номерлору бар, чалам деп аттым эле. Силерге. Биз өзү келип калдык. Өзүлөр келип. Бир кыз бул мектептен кетип калыптыр. Жолугун чечтеген. Ой, жолук чеч деп атат да. Мени кызымам кетем, мен окубайм деди го, кызым окуп турду. Сөздүн кыскасы, бул сапар эл өзү калыс сот болбосо, Базар Коргондун прокуратурасынан, районосунан жыйынтык чыкпайт көрүнөт. Урматтуу эл, бул жана буга окшогон ар бир мугалимдин үстүнөн арыз жазабыз. Бирок прокуратура же районо көрүлөрчө маалымат такталбады, же орун тапкан жок десе, эл өзү бул ишти акырына чыгарышы керек. Антпесе бул бир табактан аш жегендер биринин аркасын бири жаап, ишти бүтүрүп салуусу мүмкүн. Же такталбады деп жооп берүүсү мүмкүн. Себеби өткөн жылы Сариевдин канчалаган кылыгына чара көрүлгөн эмес. Прокуратуранын эскертүүсүн Сариев тоготуп да койгон эмес. Тескерисинче, бул жылы да анын торпедасы жоолукка асылып баштаган. Ошондуктан биздин чыгарган ар бир жоолук боюнча маселебизди күзөтүп, комментарий жазып, мугалимдерге, Сариевге жана прокуратурага баа берип барыңыздар. Булар элдин колунан жылмакай балыктай суурулуп кетпеши керек. Мындан кийин прокуратуранын жоопторун, кандай иш алып барып жатканын баарын сиздер менен бөлүшүп турабыз. Ким кандай иштейт, кимдин кара ниети бар, ким эл үчүн иштейт, ким пул үчүн иштейт, жакында билип аласыздар.